Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин студияга Дастан Али Шаршеев келип отурат. Кыргызстандын кикбокс боюнча чемпиону, бир нече мелдештердин жеңүүчүсү. Дастан мырза, куш келипсиз биздин студиябызга. Биринчиден бүгүн сиздин туулган күнүңүз экен. Туулганыңыз кут болсун. Рахмат. Биринчи эле маекте ушул жакында өткөн жеңишиңиз тууралуу баштасак. Ушул кандай болду жеңишиңиз? Ким менен беттештиңиз? Негизи эле беттеш кандай өттү? Беттеш Кудайыма шүгүр, аябай биз каалаган деңгээлде өтүп берди. Сопернигибиз мага караганда титулованный спортсмен болчу. 50 бой өткөзгөн, 35-ин уткан. Анан биз мыкты даярдандык. Тартип режим кармадык. Бойдун башында эле биз тактиканы түзүп, биринчи номер болуп иштеп, биз ага мүмкүнчүлүк берген жокпуз иштеген. Биринчи раундда эле өзүбүздүкүн кылып, рингди алыш керек да. Ошо экинчи раундда мен аны сездим. Анан резко эле тренерим Такир агай сурады, "Ты почувствовал?" деп. Анан ооба дедим. Анан уже экинчи раундда более уверенно дегенде мындай более профессионально, тактично кыймылдай баштайсың да. Ар бир өзүңдүн кыймылыңды расчеттойсуң, ударыңды. Ошол инстинкт именно бой учурунда келет, именно мушташып атканда. Ар бир шаг, ар бир кадам сен расчеттой аласың. Билбейм, бул мен көчөдө жүрсөм же башка жак андай нерсени расчеттой албасам керек. Кенжебек Чекиров деген агайыбыз бар. Биздин физподготовкада жардам берет, моральный жардам берет. Ошо агай Дастан дейт, сен анын деминен бери билишиң керек дейт. Ошо сен кандай дем аласың дейт. Ошондон анан ошо рингке киргенде анын ошо деминен бери, көз караш, кыймыл ударынан бери ошо бул профессиональный подход, ошону адам сезет да, сезе билиш керек. Деги эле ушул сиз спортко келип калышыңызга эмне түрткү болду? Же үйдө туугандарыңыз спортчу эле, же кандай? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Өзүм орто эле семьянын баласымын. Анан биздин семьяда эч качан спортсмен болгон эмес. 4-чү тай атама дери болгон эмес. Өзүмдүн чоң атам жактарынан эч ким спорт жагынан машыккан эмес. 20 жашымдан баштагам спортту. Катуу травма алып калган учурлардагы же болбосо баягы күчтүү соперникке туш келген учурдагы ар кандай бир учурлар болот го, ошондо сиз мындай ушул спортту эмнеге тандадым экен деген рингде турган ушундай ойлор кеткен учурлар болобу сизде? Болот. Сиз уже жөн эле жанагы көрүүчүлөргө окшоп деле мен деле ушундай эле отурсам эмне болот деген ойлор келди беле баягы? Убакыт өткөн сыяктуу болуп. Мен даже аяк көп вес таштайм. Улан деген дос болом бар, жанымда. Анан мында экөөбүз машинаден түшүп кетип бартабыз. Каяка вес кулаганыбы же залгабы же үйгө билем, анда улан дедим да. Кыйналып кетип бартам. Ал мен сумкаларымды көтөрүп, жардам кылып жүрөп. Ошонун баары мага эмне кереги бар дедим. Каалашыңча тамак же, каалашыңча укта. Каалаган жериңе бар, мен деле адаммын го дедим. Сен жүрөсүң го дедим. Каалаганың жеп, каалаганың. Ушунун баары эмнеге өзүмө кереги бар деп суроону берем. Дагы суроо берем, спаррингде болот. Мушташып кетесиң, эми кеч келип ура бербейсиң да. Канча урсаң ошончо удар жейсиң. Анан кээде ушундай катуу удар жеп каласың, ушундай ичке же бир жерге пропуска этесиң. Пропуска эткенде бул кол муундарың бошойт кадимкидей. Монту эле сылкый эле босой өчөсүң. Эч нерсе көңүлүң келбей, жүрөгүң айланып эле өзүңдүн атыңды унутуп отуруп каласың. Анан ошондо суроо бересиң. Болду дейсиң, мен бүтүрдүм дейсиң. Жок, токтоттум спортты, ушул жерден мен токтоттум дейсиң. Кимиң чогулдасың, кетесиң. Бир эки күн өтөт, болду, кайра эле келесиң залгачы. Анткени бул нерсе жүрөктө. Беттештен кийинчи баягы каршылашкан атаандаштарыңыз менен беттештен кийин мындай катышып калган учурларыңыз болду беле? Таанышы мамилеңизди жакшыртып, ошондой досторуңуз менен чогулуп, ушундай болобу сизде? Спорт бул чоң семья. Мен каяка барбайын, кайсы чоң шаарга, өлкөгө барбайын, ошол жакта менин спорт боюнча бир туугандарым бар. Каяка барбайын. Анан
бул рингте эле, рингте болот эми бул спортивный злость деп коет. Ой, жиниң келет эми спортивный, ал рингтен чыкканда сен анын аябай жакын адамың, достуң, сен аны менен сүйлөшөсүң, кучакташасың, кечирим сурайсың. Бул спорт да, спорт ушунусу менен кызык. Анан ошентип рингтен биринчи мушташып, андан кийин дос болуп калабыз. Дос болуп калабыз. Негизи барлык нерсе арканды узундуруп утуш керек. Анан айттым го, мен жалгыз эмесмин деп. Менин командам бар. Бизде коюлган программа бар. Азыр байкасаңыз, мотивация адамдарды ийгиликке жеткире турган, ушундай мотивация бере турган, ушундай көп немелер чыкты да. Анан спортчуларды мотивация ийгиликке жеткиреби же дисциплина, тартип ийгиликке жеткиреби? Мисалы, башкы учурунда эмне ийгиликке жеткирет? Тартип. Только тартип, а? Бизде мындай адамдар көп болуп кетпедиби? Өзү эч нерсе кылбайт. Эч нерсе кылгандык эмес. 12-ге дейин уктап жатат. Өмүрүндө бир китеп окуган эмес. Анан сага келип сени үйрөтөт да. Мындай кылыш керек. Сени үйрөтөт, ошондой нерсе көп болуп кетти биздечи. Бизде Instagram болду. Ал мындай кыласың дагы бирөөгө сын айтабыз. Сен анттиң, тегинтиң деп. Диванный эксперттер бар. Ал өзү деле эми билсе керек, бирок мындай бирөөгө үйрөткөнүн жакшы көрөт. Өзү жалкоо, ким билет эми ар кайсында, бирок бирөөгө сын айтканды жакшы көргөн ошондой бир туугандарыбыз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда Дастан Али Шаршеев мырза конокто болду. Дастан мырза, бизге убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы сиздин спорттук карьераңызда ийгиликтер дайым ийгиликтер коштолсун. Ушу Кыргыздын атын чыгарып, элдин атын чыгарып жүрө бериңиз, жаштарды спортко үгүттөп, үндөп. Ушу чоң рахмат сизге.